Заман талабына ылайык саркеч кийимдерди кийүү ар бир айыл затынын жашоодогу кыялы. Мына ушул кыялдарды ишке ашыруучу албетте колу гүл асыл зат айымдар десек болот. Көргөн көздү таң калтырып суктанткан абдан чеберчилик менен жасалып тигилген бул кийимдерди келечекте дизайнер болууну самаган Ош мамлекеттик университетинин карамагындагы индустриалдык педагогикалык окуу жайдын 1-2 курсунун студенттери өздөрүнө жаккан каармандарды тандап алып, өз фантазиясына жараша жасалгалап, тигип, дасыккан чебер адистердин сынынан өтүп жаткан учур. Жаш өспүрүм кыздардын мындай чоң эмгектерди иш жүзүнө ашырууга делгирленип изденүү аракетинде болуп жатканы албетте жүрөк кубантат. Ар бир студенттин өз каалоосу, ой чабыты жана да аны иш жүзүнө ашыруудагы эмгеги көпчүлүктүн купулуна толоорлук деңгээлде десек болот. Албетте, мына ошондой болсо да алардын кемчилигин, көпчүлүктөн өзгөчөлөнгөн чеберчилигин таразалап тактап баалоочу калыстардын адилет чечими дал ушул тапта абдан маанилүү. Ушундай конкурстар болуп турган аябай пайдалуу жана керек дагы. Анан мен жюри катары айтар элем, персонаждарды алышты, мультфильмден, китептеги персонаждан, кинодогу персонажды алышкан. Бул жакшы. Ошол эле персонаждарга өзүлөрү дагы бир жаңылык киргизсе жакшы болмок да. Или так аткарыш керек эле. Менин жеке өзүмүн окутуучу катары бул айтарын дегеним да, себеби аябай жакшы, назик, тигилиши жакшы, көрсөтүшү дагы жакшы. Бас туфлиси кийбей коюптур да, эми жок болуп калды да. Бирок ошону дагы эсепке алыш керек, себеби персонажды так аткарыш үчүн или образын өзгөртүш керек, же болбосо аналог кылып алып аткандан кийин, же болбосо так аткарыш керек. Дээринде баары кыздардын ар биринин жөндөм шыгына карап, аларга туура багыт берип, бала кездеги кыялдарын ишке ашыруу үчүн тынымсыз изденип, чеберчиликтин сырларын үйрөтүп жаткан Молдукулова Элина Ашымбековна ар бир студенттин эмгеги жерде калбас экен деп, аз убакыт аралыгында көбүрөөк өз тажрыйбасын бөлүшүүгө аракет кылат. Бул конкурс тематикалык косплей жылда өтөт. Биринчиден ошо биринчи конкурстар Хэллоуинден башталган. Ошо конкурстар 1 жана 2 курсуна арасында өтөт. Ошо дизайн одежды жана конструирование, моделирование швейных изделий, бул кийим дизайн адисинин ортосунда жана конструктор модельерлердин. Бизде 3 жыл окуу менен өтүү. Ошондуктан 1 жана 2 курстардын арасында ушундай конкурстар өткөргөнү жакшы да. Кыздар ушул алган билимин 1 жана 2 курста ушундай кылып күтүлүүчү натыйжа кылып көрсөтөт. Алган билимдерин. Плюс жактар болот. Биз өзүбүз да көрүп атпайбызбы, студенттерге эмнени үйрөттүк, ушул сабактардан өзүбүз да мындай карайбыз, арасында кандай студенттер бар. Эми аракет кылып атабыз ушу студенттерге жакшы билим бергени. Өзүбүз дагы мугалимдер чыгармачылык менен иштейбиз. Мына өзүбүздөр көрүп атасыз, мен өзүм образ Клеопатра. Бул жакта студенттерге мотивация берип атабыз. Бардыгы азыр мугалимдер Клеопатра көрүп атасыздар. Мына Малефисента болуп кийинип келишти, аябай ар кандай образды кийип келишти. Биз жаңы жылда да ушундай марамдарды уюштурабыз. Менин образым бул ангел, периште образы. Менин образым өзүм оюндагы чыкты, жакты. Главный участие болду. Элдерге өзүбүз көрсөтө алдык. Матушка Гатель болдум. Конкурс мага аябай кызыктуу болду. Анан даярданыш деле аябай кызыктуу, аябай сонун болду мага. Менин образым Медуза Гаргона. Образым мен ойлогондой болду. Биринчи место, биринчи орун алганы ишенем. Мен бүгүн Малефисента образын тандадым. Себеби Малефисентаны мен кичинекейимден баштап эле жакшы көрөм. Бул образды баарын өзүм жасадым. Тигип учууга шуктуу кыздардын 1-2 жыл аралыгында мына ушундай деңгээлге жеткени келечекте жакшы натыйжа берерине ишеним чоң.
алгачкы кадамдар, алгачкы ийгиликтер дал ушундай нукта улантылса, кези келгенде мыкты дизайнер кыздарыбыздын эмгектери чет элдерде өтүүчү саркеч кийимдердин көргөзмөлөрүндө сөзсүз жакшы бааларга арзыйт деген үмүттөбүз. Биринчи орунга тематический косплей деген